Эми бул Аллахтын сыноосу экен ушундай. Аллах ушундай сыноо берди бизге, эки балабыз тең бир аз оорукчан, эми Аллага шүгүр кылса берет дегендей, кызыбыздын келечегин ойлоп балаң үчүн баардык нерсени барат экенсиң. Элге кайрылып ошого суранып отурабыз баарынан. Biz özü buga чейин эле балабыз менен ошондой алышып келгенбиз, ушундай дарылатабыз деп. Ушундай болсо эми кызыбыз ушундай ооруга чалыкты. Өзүдө мүмкүнчүлүк болгондуктан, өзүбүздө мүмкүнчүлүк болбогондуктан ушу элге кайрылып, элден жардам сурап отурабыз. Жардам берип коюшуңузарды суранат элек. Барыңыздардан көптү күрсөкөл болот деп элибизге ишенебиз, жардам берип атат. Дагы да жардам берип келет буюрса. Мен Бегали уулу Баяман. Биз Өзгөн шаарынан болобуз. Кароол айылынан. Азыр биз Бишкекте турабыз. Бишкекке Красноярский шаарынан келгенбиз. Кызыбыздын диагнозу острый мегакариобластный лейкоз, вариант М7 деп 4 стадия. Ушул Бишкекте ошондой диагноз коюшту. Эми бизге ушул дарыланганы бир аз каражат болгондуктан Сулуу медиага кайрылганбыз. Кызыбыз 1,5 жашта, Бегалиева Айбеке. 1 жаш 7 айлыкта. А ушул оору менен ооруганын кантип билип калдыңыздар? Кызыбыздын ушу денесине баарына көк ала болуп чыгып кетиптир. Биз ага көңүл деле бурган эмеспиз. Биз медик болгон үчүн эми бул жыгылып, ошентип ойноп көк ала болуп деп ойлаганбыз да. Анан кийин бир күн уже аксай баштады. Анан мурдуканада, каттыканада. Мурдуканада скорый чакырганбыз. Скорый чакырып ошо Красноярский шаарында, Россияда. Скорый менен алып барды. Кайсы больницага алып барды силерди? Эмеге онкологический. Эме Россияда. Ооба. Эмеде детская соматика алып барды. Детская соматикада ал жерде 1 ай жаттык. 1 айдан ашык жаттык окшойт. Ошол кан куюп, тромбоцит куюп, ошол эмелерин көтөрүп турду. Пока анализин тапшырып, ал жерде онкологический болбогондуктан анализдерин биле албай, ошол 1 айдан өтүп кетти. Анан анализдерди күтпөй эле биз бул жакка келе бердик. Бул жакта Бишкек шаарынын ошол детский онкологический больницага жаттык. Ал жерде 4 күн жаттык. Ал жерде бир күндө эле ошо анализ чыгарып берди. Острый мегакариобластный лейкоз деп. Аябай редкий эмес экен бул. Түр экен, ошол лейкоздордун да аябай редкийлери болот экен. Ошол кызыбыз 1,5 жашта болгондуктан, жаш болгондуктан бизге химиотерапия коюшкандан биз отказ кылдык. Эмнеге дегенде химиотерапия ошол аябай оор болгондуктан, кызы жаш болгондуктан көтөрө албай калышы мүмкүн деп алар биринчи химиотерапиядан чыкпай калышы мүмкүн деген үчүн отказ бердик. Азыр ошого үйдө отурабыз. Үйгө чыгарып коюшкан. Эми болгон биздин баягы гражданствобуз жоктугунан бизде өзү эгер гражданство болгондо ошо больницадан айтышкан эмеге онкологическийге өткөрөбүз депчи. Анан кийин бизде ошо гражданство жок, полис берилбейт да балдарга. Ошо полис жоктугунан бизде отказ кылды да. Курсакта кезинде мисалы үчүн өзүңүз ооруган эмес белеңиз, көпчүлүгү ушинтип айтып атпайбы? Курсакта кезинде ооруган эмесмин. Жакшы эле баары жакшы эле өткөн. Анан бир аны ошо төрөлгөндө кызым баягы ичимен чоңоюп кетип, буту кыйшык кичине төрөп калган. Бирок андан мындай коркунучтуу эч нерсе болгон жок. Кызым буту жашынакай эле болгон. Ошо. Азыр эми сиздерди больницадан үйгө чыгарып койду. Кыздын абалы кандай болот эми? Азыркы учурда кызыбыз жакшы эле, бирок ошол анализ тапшырып турду. Азыр 2-3 күн болуп калды.
Жок, экинчи күн эмес. Мурунку неделя барып, суббота, пятница жатканбыз кеч. Суббота жатыппыз, анан воскресенье чыктык. Понедельник чыгыппыз. 2 күн жаттык, кан койду, тромбоцит койду. Ошондо барып понедельник неме кылабыз, эртең понедельник дагы барып анализ тапшырабыз. Ошентип анализ тапшырып туртабыз. Кызымдын ахвалы өзү азыр күндүзү бир сыйра ошо мындай ыйлайт. Кечке колго көтөрөбүз кызымды. Түнү уктабай атат, түнү уктабай чыгып атат. Дарман жок да, дарман жок. Баса албайт. Бүт тер денесинин баары. Баса албайт. Кыз өзү жүгүрүп жакшы басып жүргөн, ошол ооругандан бери уже 2 ай болуп калды, баса албайт да. Бир аз басат, кайра туруп калат. Азыр эми кайсы жака алып барайын деп атасыздар, кимдер менен байланышып атасыздар? Биз өзү башында Турция менен аракет кылып атканбыз, ошол Турция менен сүйлөшүп, ал жактын ошол бааларын билип, баардыгын сүйлөшүп неме кылсак, ал жакта $125,000 деди. Максимум ошол дарыланган эле кетет. Азыр уже биз сураштырдык, наркы беркеден билдик. Анан Индия бизге макул келип атат. Ал жак арзан экен экеси. Бир $40,000-$50,000 болуп атат ал жактагылар. Ошо биз ошол жакты макул көрүп атабыз азыр эми. Ошол жакка акча топтоп атабыз. Өзүңүздөрдө мүмкүнчүлүк кандай беке? Мүмкүнчүлүк жок. Биз ошол Россияда жүргөндө эле элдерден акча чогултуп баштаганбыз. Ошол жактан бир аз акча чогултуп келгенбиз өзү. Нерсени сатайын десек, сатканда эле эч нерсе жок. Ошого ушундай кайрылып аткан ошол болуп атат бизде. Азыр эми Аллага шүгүр, элдерге рахмат, Алла ыраазы болсун баарыңыздарга береке берсин. Бизде азыр ошо $15,000 тегерегинде ошондой акча чогулуп калды. Өзүбүздүн страницабызды ачып, ошол жактан элдерге кайрылганыбыз үчүн. Эже мисалы үчүн ушул кызга чоң балаңыз донор болгондо да? Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Сиз айтып берсеңиз жакшы болот. Келиңиз. Биз ошол кызыбызга донор керек экен. Если 100% совпадать этсе, $10,000 арзан болот экен. Донор совпадать этсе, если ал совпадать этпей калса, бизден алат экен. Биз 70-80% совпадать этсек, ошо $10,000 кымбатыраак болот экен, ошол пересадка костного мозга деп. Пересадка костного мозга ошол аз балабыз оорук, кандай десек, оорукчан умственный отсталый болуп атат, бир аз. Түшүнбөйт, сүйлөсө, өзү сүйлөбөйт, эчинсе азыр 3,5-4 жыл чайнап калды. Азыр анда көрсөттүк. Ошого билбей жатабыз, азыр не кылышты, аны дарылашыбыз керекпи или андан донор кылышыбыз керекпи? Если донор кылсак, дарылабыз калып калат. Если дарылансак, донор кылганыбыз калып калат. Ошого эми башыбыз катып отурат. Донор болгондо анын несине алып? Кызыбыздын жүлүнүнө ошол костный мозду, орусча айтканда костный мост деп коет экен, кыргызча жүлүн деп коет экен. Ошол жүлүндө рак, анан еще канда рак бар экен. Ошого пересадка кылышат экен. Пересадкасы кандай болот экен мен көргөн эмесмин, билбейм. Эми примерно мындай айтып беришти, ошол балабыздын жүлүнүнөн алып, анан ошол кызыбызга куят экен да. Ошо пересадка деп коет экен. Эми пересадкасы кандай экенин билбедим, бирок немеде Индиядагы врачтар таасир тийгизбей атат, бирок ошондо деле бул жактан алып барсак дарылар беребиз. Если андай донор боло турган болсо, ал дарыларды ичкен болбойт дешти. Анан биз дагы ошо башыбыз катып отурат. Эмне кылышты билбей. Эми акыбалыбыз Аллага шүгүр, эми денебиз жакшы, мүчөбүз жакшы эле. Эми Алла берет, элдерден аябай жакшы поддержка болуп атат. Аябай жакшы жардам берип атышат, чалып атышат, сурап атышат. Эми ошол да чоң поддержка экен. Эми калганын Алладан күтүп атабыз. Алладан суранып атабыз, дуа кылып атабыз. Элибизден, бир туугандарыбыздан суранып элек. Бизге ушул каражатыбыз жоктугунан Айбикенин дарыланышына $40,000-$50,000 керек болуп атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды суранып элек. Сиздерге баарыңыздарга рахмат, жардам берип атканыңыздарга да акчаңыздар келип атат. Бизге азыр $15,000 чогулуп калды, Аллага шүгүр. Дагы да жетишпей атат. Эми биз кетейин десек, барганыбызга жок дегенде ошо $20,000-$25,000 керек болуп атат. Ошол мусулман элибизден, кыргыз элибизден жардам сурайлы деп Сол медиага кайрылганбыз.
туугандарыбыз сиздерден ушул кызыбыздын келечеги үчүн, балабыздын келечеги үчүн ушул жардам сурайын деп чечтик сиздерден. Жардам берип коюшуңуздарды суранабыз сиздерден. Балабыз 4 жашка чыгып калса, ал аутизм немесин коебуз деп атышат. Ошого аутизм менен жашашка кыйын деп атышат баары эле.